Бул видео материал мамлекеттик органдардын аңгемелешүүнү өткөрүүдөгү туура жана туура эмес жолун көрсөтүүгө арналган. Видео 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк аңгемелешүүнү туура өткөрүүнү көрсөтөт. Экинчи бөлүк аңгемелешүүнү туура эмес өткөрүүнү көрсөтөт. Биринчи видеодон баштайбыз. Каармандар, конкурстук комиссиянын төрагасы, министрдин орун басары Кочкоров Алибек Жеңишевич. Комиссиянын катчысы, кадрлар бөлүмүнүн башчысы Асанова Айдана Асановна. Комиссиянын мүчөсү, бөлүмдүн башчысы, этика боюнча комиссиянын төрагасы Бахтияров Улан Уметович. Эми биз талапкерлер менен таанышалы. Бардык талапкерлер улук кызмат орундарына конкурска катышууда. Биринчи талапкер Алимов Сейит Аскарбекович, 24 жашта, жогорку экономикалык билими бар. Жогорку окуу жайын кызыл артыкчылык диплому менен аяктаган. Бишкек шаарынын мэриясынын ведомстволук бөлүмүндө иштейт. 1 жылдык муниципалдык кызматтык стажы бар. Окуу жайдын деканы, бүтүрүү квалификациялык ишинин илимий жетекчиси жана ошондой эле мурунку ишинин жетекчиси ага мыкты мүнөздөмөлөрдү жана сунуштамаларды беришкен. Дресс-коду расмий иш кийими. Экинчи талапкер Айбек кызы Аида, 28 жашта, жаш адис, жогорку экономикалык билими бар. Университетти аяктагандан кийин 5 жыл университетте экономика кафедрасында ага окутуучу болуп иштеген. Бирок мамлекеттик кызматта стажы жок. Университеттин аспирантурасын бүтүргөн. Илимдин кандидаты даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоого даярданып жаткан убагы. Европанын жана АКШнын алдыңкы университеттеринде стажировкалардан өткөн. Англис тилин билет. Дресс-коду расмий иш кийими. Үчүнчү талапкер Өмүрзаков Рахат Нуркулович, 45 жашта, жогорку экономикалык билими бар. Мамлекеттик кызматтардагы 20 жылдык тажрыйбасы бар. 10 жылдан ашык убакыт жетекчилик кызматты аркалаган. Бирок иш стажында үй бүлөлүк жагдайга байланыштуу 3 жылдык тыныгуу болгон. Мурунку иштеген жерлеринен мыкты мүнөздөмөлөрү бар. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Жана башка ведомстволук сыйлыктары да бар. Дресс-коду расмий иш кийими. Аңгемелешүү үчүн жыйындар өткөрүлүүчү зал тандап алынды. Залда ыңгайлуу офистик эмеректер бар экенине, ичи жарык, ыңгайлуу температура, комиссия мүчөлөрүнүн ысымдары жазылган куверттердин турганына, микрофон, сонарип камера, бардыгына жеткидей стакандар жана суу коюлганына көңүл бургула. Аңгемелешүүнүн алдында комиссиянын катчысы, кадрлар бөлүмүнүн башчысы Асанова Айдана Асановна конкурстук комиссиянын мүчөлөрүн талапкерлердин резюмелери жана алардын башка документтери, сынактын экинчи баскычындагы компьютердик тестирлөөнүн жыйынтыктары менен кеңири тааныштырып чыкты. Комиссия мүчөлөрү төмөнкүдөй чечим кабыл алышты. Талапкерлердин жоопторун салыштырып, алдын ала берилген аңгемелешүүнү баалоонун формаларын колдонуп, баалоо үчүн талапкерлерге бирдей суроолор берилет. Ар бир талапкерге 10 мүнөткө чейин убакыт берилет. Талапкердин жоопторун талкуулоо жана башка талапкердин жооптору менен салыштыруу аркылуу талапкерге баа берилет. Комиссиянын катчысы талапкерлердин негизги компетенцияларын текшерүү үчүн, ошондой эле жеке сапаттарын жана сынакка катышууга мотивациясын аныктап билүү үчүн иштелип чыккан суроолорду комиссиянын мүчөлөрүнө алдын ала сунуштайт. Андан ары комиссиянын катчысы биринчи талапкер Алимов Сейит Аскарбековичти чакырып, анын резюмеси жана тестирлөөдө алган упайы менен тааныштырат. Конкурстук комиссиянын төрагасы Алибек Жеңишевич талапкер менен жылуу учурашып, отургучка отурууну сунуштайт. Комиссиянын мүчөлөрү менен тааныштырат. Комиссиянын курамы менен макулбу, жокпу тактайт. Талапкердин маанайы кандай экенине, мамлекеттик мекеменин кеңсесин табуу канчалык оңой же татаал болгондугуна кызыгат. Андан кийин ал талапкерден толкунданбоону, өзүн эркин сезип отуруусун суранат. Талапкерге мамлекеттик орган жөнүндө жалпы маалымат берет.
Андан ары комиссия мүчөлөрү аңгемелешүүгө өтүшөт. Сейит Аскарбекович, өзүңүз тууралуу кыскача маалымат айта кетсеңиз. Мен Алимов Сейит Аскарбекович. Быйыл жогорку окуу жайды бүтүрдүм. Жогорку экономикалыктагы билимим бар. Тилекке каршы менин азырынча адистик боюнча тажрыйбам жана иш стажым аз. Болгону 1 жылдык муниципалдык кызматтагы тажрыйбам бар. Негизги кызматкер декреттик эргүүдө болгондуктан анын ордуна убактылуу иштегем. Алгач мен университетте окуп жүргөн кезимдеги жетишкендиктерим тууралуу айтып берейин. Мен университетте артыкчылык диплом менен бүтүргөм. Жана дагы окуу группамдын старостасы болуп шайлангам. Бирок кичинекей кызматтык абалымды кыянаттык менен пайдаланган эмесмин. Окуу учурунда студенттик, факультеттик жана университеттик деңгээлдеги илимий практикалык конференцияларга активдүү катышкам. Жана сертификаттарым дагы бар. Ораторлук өнөрдү дагы өсүштүргөм. Илимий жетекчи менен биргелешип жазган макалаларым бар. Изилдөөлөрүмдүн темасы менин сынакка катышып жаткан бул министрликтин милдеттеринин жана ыйгарым укуктарынын бирине байланыштуу. Студенттик алмашуу менен 6 семестрде Москва шаарындагы жогорку экономикалык мектепте окугам. Окуу сеансын жана өзүмдүн жогорку окуу жайындагы айырмаларды ийгиликтүү тапшырдым. Мен жогорку экономикалык мектепте окуп жүргөндө терең билим ала алдым. Лекторлорубуз менимче мыкты мугалимдер. Ошондой эле тажрыйбалары жана билимдери прикладдык мүнөздөгү ири бизнес компаниялардын практиктери болду. Кээ бир лекциялар англис тилинде өткөрүлдү. Ушуга байланыштуу мен англис тилин дагы кыйла жакшырталдым. Окуу учурунда Кытай тили курсуна дагы жазылгам. Учурда 1000ге жакын иероглифтерди дагы билем. Жогоруда айтылгандар бул менин мамлекеттик органдагы келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүмө пайдалуу болушу мүмкүн деп эсептейм. Университетти аяктагандан кийин сынактын жыйынтыгы боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын кадрдык резервине кирдим. Мен англис тилди билгендиктен мени ал жака убактылуу кызматка чакырышты. Мен макул болдум. Муниципалдык кызматта иштеп, мен бай тажрыйба топтой алдым деп эсептейм. Анткени ишмердүүлүгүм инвесторлорду издөө жана алар менен кызматташууга байланыштуу болчу. Учурда бул мамлекеттик органдын кадрдык резервине сынакка катышуу үчүн кесиптик тажрыйбам жетиштүү деп ишенем. Жакшы көргөн нерселерим спорт, китеп окуу жана хайкинг. Көңүл бургандарыңыз үчүн чоң рахмат. Мамлекеттик кызматка барууга эмне түрткү болду сизде? Мамлекеттик кызматтын мага жакканы биринчиден мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн түз салым кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми экинчиден мамлекеттик кызмат такай окуп, өзүңдү тынымсыз өстүрүп турууну талап кылат. Жогорку экономикалык мектепте алган билимимди мамлекеттик кызматтагы кесиптик ишмердүүлүгүмө пайдалуу болот деп ишенем. Жакшы. Сейит Аскарбекович, сиздин резюмеңизде жана өзүңүз тууралуу маалыматыңызда хоббилериңиздин бири хайкинг экенин белгилеп кеттиңиз. Сиз университетте окуп жүргөндө жеке же кесибиңизге байланыштуу чарчап чалууга туш болгонсузбу? Сурооңуз үчүн рахмат. Кыскача жооп бергенге аракет кылам. Хайкинг бул физикалык активдүүлүк менен эстетикалык рахаттын айкалышы. Башкача айтканда, бул өзүңдү кыйнап эрдик кылбастан табият чөйрөдө өзүң менен жалгыз болуу. Өз тажрыйбама таянып айта турган болсом, хайкинг жаракат алуу коркунучу жок, денени чыңдоого мүмкүнчүлүк берет. Жана да бир ишке бүт көңүлүңдү буруп, көпкө чейин чарчабай иштөө жөндөмүн дагы жакшыртат. Көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган позитивдүү ой жүгүртүүлөрдү калыптандырат. Ошондой эле стресстен арылтат. Мамлекеттик кызматтагы иштин көптүгүн эске алсак, мен кесиптик чарчап чалууга туш болбойм. Сейит Аскарбекович, сиз менен таанышканыбыз үчүн өтө чоң кубанычтабыз. Мындай келип маалымат бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Биздин кадр кызматкерибиз сиз менен телефон аркылуу байланышып, бүгүнкү күндүн жыйынтыгын маалымат берип коет. Жакшы барыңыз, ийгилик каалайбыз. Андан ары комиссия мүчөлөрү сынактын талапкери Алимовду талкуулап, баа берүүгө өтүшөт. Талкууланып, баа коюлгандан кийин комиссиянын катчысы экинчи талапкер Айбек кызы Аиданы чакырып, резюмеси жана тесттик упайы менен тааныштырат. Аида Айбековна, кутман күн. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Менимче бир аз толкунданып атасыз.
Кайрылуу күн, ооба бир аз толкунуп атам. Кабатыр болбоңуз, баары тең жакшы болот. Мен сизди туура түшүнөм. Сиз азыр өзүңүздүн семинарыңыздагы же экзамендериңиздердеги студенттердин ролундасыз да. Бирок менимче сиз үчүн бул өтө деле оор болбойт. Анткени сизде өтө чоң тажрыйба жана терең билимиңиз бар. Конкурстук комиссиянын төрагасы Алибек Жеңишевич комиссиянын мүчөлөрү менен тааныштырат. Комиссиянын курамы боюнча суроолор барбы, жокпу тактайт. Талапкерге мамлекеттик орган жөнүндө жалпы маалымат берет. Андан ары комиссия мүчөлөрү аңгемелешүүгө өтүшөт. Мен жаш окумуштумун, университетте ага окутуучусу болуп иштеп келем. Жогорку экономикалык билимим бар. Жогорку окуу жайын ийгиликтүү бүткөн соң 5 жыл мугалим болуп иштеп келдим. Андан соң экономика кафедрасынын ага окутуучусу болуп иштеп келем. Бирок мамлекеттик кызматта тажрыйбам жок. Аспирантураны бүтүргөм. Учурда илимдин кандидаты даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоо электрондук кезегинде турам. Англис тилинде эркин сүйлөп жазам. Ошондой эле менин хоббилерим бул саякаттоо, китеп окуу жана кулинария. Айда Айбековна, сураныч айтып берсеңиз. Эмне үчүн мамлекеттик кызматка кайра барууну чечтиңиз? Мен диссертациялык изилдөөмдүн негизги объекти бул мамлекеттик органдын ишмердүүлүгү менен түздөн түз байланышта. Мен изилдөөлөрүм келечекте бул мамлекеттик органдын ишмердүүлүгүнө пайдалуу болот деп ойлойм. Өзгөчө саясатында жана ишмердүүлүгүнүн стратегиялык пландоосунда керек болушу мүмкүн. Андан тышкары окуу учурунда алган билимим, тажрыйбам, ошондой эле Европанын жана АКШнын алдыңкы вуздарындагы өткөн стажировкамдагы тажрыйбам келечекте министрликтин жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын келечегине жакшы бир кандай бир салым кошот деп ойлойм. Ушундан улам мамлекеттик кызматкер ордуна конкурсуна катышууну чечтим. Жакшы. Айда Айбековна, сиз өзүңүз тууралуу маалыматта, өзүңүздүн резюмеңизде хоббилериңиздин бири саякаттоо деп белгилеп кеттиңиз. Сиз өзүңүздү коммуникабелдүү адам деп эсептейсизби? Ооба, мен өзүмдү коммуникабелдүү адам деп эсептейм. Анткени мен ар дайым жаңы өзүмө мурда белгисиз нерселерге кызыгам. Ал үчүн жаңы маалымат менен таанышуу керек. Коммуникабелдүү болуу жана башкалар менен туура мамиле түзө билүү менин оюмча жаңы нерсени билүүнүн жакшы бир жолу деп ойлойм. Айда Айбековна, сиз менен таанышканыбызга биз кубанычтабыз. Биз менен ушундай маек курганыңыз үчүн сизге чоң ыраазычылык. Биздин кадр кызматкерибиз телефон аркылуу сиз менен байланышып, бүгүнкү күндүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берет. Кош болуңуз, жакшы барыңыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Саламатыңыз. Андан ары комиссия мүчөлөрү сынактын талапкери Айбек кызы Аиданы талкуулап, баа берүүгө өтүшөт. Талкуулоо жана баалоодон кийин комиссиянын катчысы 3-талапкер